Assalamu alaikum, кнопочный телефон сүйүүчүлөр. Наличие Nokia S201 корпус родной өзүнүкү, бирок аябай эскириптир. Корпус чийилип ушундай акыбалда экен. Бирок иштеши бомба да. Корпустун алмаштырып алсаңар болот. 150 сом ушундай турат. Немесе обзор баштайбыз. Биринчи эле связь текшеребиз. İçinde Beeline салынып турат. Ошондуктан чалып текшере албайбыз. Только мына угулуш ушундай экен. Жакшы да угулушу. Демесин SMS аркылуу жөнөттүк. Урматтуу абонент, учурда Ушундай. Динамигин текшеребиз. Өтө жакшы туугандар. Толстый наушник, тонкий зарядка. Samsung'дун зарядкасында сайсаңыздар болот. Бул жака микрофлешка түшөт, 16 гигабайтка чейин. Абал ушундай. Ал эми аркасына чабабыз. Ушундай. Бир эле симге салынат туугандар. Батарейка эми 4 күн 5 күн кармайт да. Ушундай. Абалда туугандар. Связьга аябай жакшы телефон. Баскычтарда аябай ыңгайлуу жайгашкан да. Бүт баскычтар иштейт. Эми текшеребиз. Окей. Кнопка иштеп атат. Текшеребиз. 1, 2, 3, 4. Окей. S201 2011 жыл. Чыкканда 11 жыл болуп калган. Камерасы тонук экен. Туугандар, баасы 500 сом. Çalыңыздар, жазыңыздар, комментарийге калтырыңыздар. Корпус өзүнүкү.